Саламатсыңар, урматтуу биздин кардарлар. Мен атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр Нарын областынын Ат Баш районундагы Кара Суу деген айылына келдик. Бул жерге биз 2023-жылы Медербай экөөбүзгө узуну 12 метрди түзгөн, туурасы болсо 8100 түзгөн 2 кабаттуу чоң үй салып бергенбиз да. Үйдүн ичинде болсо 4 уктоочу бөлмө, ошондой эле 2 санузел, кухнясы, кенен залы бар. Эми Медербайке дагы бир жолу бешик бек болсун. Медербайке азыркы учурда жакын арада эле эгиз балалуу болушкан экен. Ошол себептен биз азыр үйдүн ички толук обзорун тартпай, кийинчерээк балдар тыңып чоңоюп алганда тарталы деп чечиштик. Бирок ошого карабастан баарыңыздарга кызык болгон суроо бул реалдуу Нарындын климатында сип панелден салдырып 2 кыштап жашап жаткан Медербай экөөбүздөн силерге кызыктырган суроолорго бир жооп алып кетели дедик да. Эми Медербай үйдү салдырар арнасында албетте сиздин деле менин оюмча тааныш билиш дос эксперт деген сөз бар го биздечи. Дос эксперттериңиз, кошуналарыңыз булар болбойт, сип болбойт, чычкан аралайт, такыр болбойт, үшүп каласың, тоңуп каласың, ысып кетесиң деген сөздөр болгон болуш керек да. Ошого карабастан сиз өзүңүз салдырып алдыңыз. Ошол кантип чечим чыгарып, кантип салдырганыңызды айтып бериңиз. Андан кийин эле экинчи суроо, бул баарын кызыктырган суроо. Үйүңүздө отопление барбы, жокпу? Жок болсо кантип кыштап атасыз? Саламатсыздарбы, урматтуу Адекс курулуш компаниясынын колдонуучулары. Мына мен ошо 2023-жылы ушул үйдү салдыргам. Ошо шаарга барып договор түзүп, ушу анан ар ким келип ар кандай суроолорду берди, ар кандай кеңештерин айтты. Муну чычкан ичин аралап кетет экен, анан суук болуп калат экен, жайкысын аябай ысып кетет экен деп ар кандай өздөрүнүн эми оюндагыларын айтышты. Мен эле ошолорго деле карабастан салдыргандардын үйүнө барып, ошол өздөрүнүн оозторунан угуп, ошолордун кеңештерин угуп, анан ушуга токтолуп салдырдым. Буюрса жакшы. Мына 2 жылдан бери кыштап эле атам. Эчтеке мындай үшүп же жайында ысып кетти деген мындай эчтеке маселе жаралган жок. Паровой коюлган эмес. Мына Кудайга шүгүр 2 жылдан бери жашап эле атам. Паровой коюлбай эле, эчтеке от жакпай эле, эчтеке кылбай эле жашап атабыз. Канча жылыткыч колдонуп атасыз? 3 жылыткыч колдоном. Ошол көмүрдүн баасынан бирок арзан чыгат экен баары бир деле. Айына канча төлөп атасыз? Декабрь айына 4200 сом төлөдүм. Андан кийин уже 3800, 3700 болуп ушундай кыскарып кетти кайра январдан баштап эле. Мисалы көмүрдү 1 тонна алсаң 6500 сом калат экенсиң. Аны кайра үйгө ташып кирип жагыш керек, кайра күлүн чыгарыш керек, убаралары бар. Азыр болсо мынакей 3 жылыткыч менен 3 жылыткыч менен эле ошо 1 эл айга ошол 4200 сом төлөдүм. Декабрь айына эле, калганы уже азайып кетти кайра эле. Бирок мындай да, сиз эгерде сиз баягы беркинде жөнөкөй жер тамдашасындай беркинде кирпичти топурактан салган үй болсо, кирпич сиз эменен эске айтып атпайсызбы? Көмүрдүчү. Көмүрдөн чыккар по-любому электр энергияга төлөмөксүз да. Минимум 1,5 миң 2 миң сом чыкмак да. Сөз төлөмөксүз, ал сөз бар төлөнмөк. Тиги көмүрдөн сырткары төлөнмөк да. Бул болсо мына үйүм да жылып атат, светтери да күйүп атат баары тең. Астыңкы санузелде, үстүндө дагы теплый пол бар. Аристон бар, экөөндө тең. Анан үйдө кире бериш жерде дагы теплый пол бар. Ал да постоянно күнү-түнү иштейт. Жакшы. Анан бирок ошолдун баарын иштеткөн күндө эле баары бир ошол эконом, аябай эле эконом болот экен. Мисалы мындай да, салыштырып эле билип кетсек болот да. Мисалы могул үй 200 чарчы метрден ашык үй. Мисалы сиз 200 чарчы метр үйгө өзүңүз эле сураштырып көрсөңүз болот. Көмүр отопление коем десеңиз эле, аныңыз эле 5000
доллардан 8.000 долларга чейин плюс минусуна барып коет да. То есть биринчи эле салдым дегенде сиз көмүргө чейин эле сиз ошончо акча каражат салышыңыз керек болот да. Мына сизге чейин азыр бул Абдет байкебиздин үйүн барып көрүп келдик. Аныкыда сиздикинен кичине эле чоңураак, бирдей эле өкөңөрдүн размеричи 212 чарчы метр болуш керек ал жактыкы. Ал байке да айтат, эжекебиз айтат, кышкысын 3000 сом төлөп аттык дейт ай сайын. Мен бул Карабулунга да салып берген байкемдин үйү бар. Алар болсо 2020-дан бери жашап келишет. Алар деле ай сайын ошол 3000 сомдун тегерегинде сумма чыгат дейт. Айына 3000 сомго отопленияңыз, ошол эле сууну жылыткан, баягы эмне эле азыр баарыбыз стиралка коюп калганбыз, посудомойка коюп калганбыз. Баягы ошонун баарын эске алганда, холодильник, молодильник баарын эске алганда ошол 3000ден 4000 сомдун плюс минус тегерегинде электр энергия, это самый суук нарындын кычыраган, какыраган суугунда да, ооба. Ошого аябай эле экономдуу болот экен, жакшы экен. Анан комментарий калтышат, ал туугандарына салып коюп, туугандарынан калып интервью ала берет депчи. Анан Медер байке, сиз экөөсүнүн тууганчылыгыңыз жокпу? Жок, каякта. Мына мен айтып кетейин да, мен Медер байкени Медет байке деп жаттап алган экенмин. Мына 2 жыл мурун салып бергенбиз. Мен келип алып эле Медет байке деп атсам, көрсөм Медер байке экен да. Тууганчылыгыбыз жок, баса белгилеп коеюн. Ата комментарий калтырышат. Сен туугандарыңа салып алып эле эмне эле аны мактанып атасың депчи. Эми Медер байке, мындай суроо. Баягы сиз свет өчүп калганда кандай кылдыңар? Баары ушинтип сурайт азырчы. Свет өчүп калганда, мисалы, сразу эле муздап кетпейт. Бир 4-5 саатка чейин ошол калыбында тура берет, ошол бир эле температурада. Кышында ал 4-5 саатка чейин свет деле өчпөйт. Ашып кетсе 1 саат, 2 саат өчөт. Болду, кайра эле күйөт. Үй муздап деле кетпейт, эчтеке болбойт. Кошуна колоң тааныштарыңыз баягы башында каршы болгондор үйүңүзгө келип, кышында келип, мындай конок болуп келгенде кандай не деп атышат баягы? Алар үйгө киргенде сразу эле биринчи эле үйүңөр ысык экен дейт да, үйгө киргенде элечи. Үйдүн уже ичинен ысык эме аба уруп турат, анан үйүңөр ысык экен деп эле ошону айтат да кирип. А сыртынан өтүп бараткандар ойлойт окшойт, үй мустак болуп атат го, үйүң жылып атабы деп эле ушинтип сурай берет да. Үйгө киргенде ысык аба урганда кайра эметип калышат да, деп. Өзү жетип мындай. Сиз жана сонун нерсе айттыңыз да. Сиз экөөсү өзүнчө сүйлөшүп атканда Медер байке экөөсү өзүнчө сүйлөшүп атканда Медер байке сонун айтты. Менин үйүмө мага караганда менин кошуналарым көбүрөөк сарсанаа болот. Эмне үшүп калган жоксуң, жылуу эле. Ооба. Отопление жок, кантип Жакшы, албайбыз. Анан Медер байке менен биз жана да сүйлөшүп отурдук. Баягы аябай маанилүү нерсе деп айтсам болбойт. Мындай айтып кетсем адашкан болбойм. Бизде көп учурда болбойт деген сөздү көп айтышат да, билбей, жакшы баамдабай туруп элечи. Анан Медер байке экөөбүз сүйлөшүп атсак, Медер байке жана айттык го тиги. Сиз Медер байке өзү баягы чоң фура айдабыш дейт. Анан фура сатып алсак деле биз барып кошуна колоңдон сурабайбыз да, DAF жакшыбы, Scania жакшыбы, же MAN жакшыбы, же Volvo жакшыбы деп. Actros алайынбы же Анткен дегенде ал боюнча да өзүнчө эксперт, специалист, ошол нерсени билген, түшүнгөн, окуган кишилер анан сизге так айтып бере алат да. Мунусу жакшы, мунусу жакшы. Ал эми калың журтка барып айылдан келип опрос кылсаңыз баары эле айтып коюшу мүмкүн, билген, уккан Мерсин айтышы мүмкүн, же DAF'ын айтышы мүмкүн, же Volvo'сын айтышы мүмкүн да. Бирок анын ичинде да толтура бөлүнгөндөр бар да, Ооба. Ошондой сымал эле, сиз машина сатып мындай ушундай специализированный техника сатып алып атсаңыз барып кошунадан сурабайсыз да. Билбеген. Үйдү дагы ошондой эле чечим чыгарыш керек да. Бул үй ошол техникага караганда дагы маанилүүрөөк да. Себеби сиз 24 саат жашайсыз. Постоянно ошол үйдүн ичинде болуп атасың да, мисалы. Жай кышы дебей, күнү түнү дебей. Анан Кудайга шүгүр, мына эми кошуналарым азыр эми ишенип калдым, наоборот, эми кошуналарым ушундай салдырыш керек деп, алар дагы өздөрүн уже пландай башташты да. Азыр биз сиздин кошунаңызга салып берип атабыз. Азыр бул 2025-жылы кошунаңызга кайсыл могул үйбү же кайсыл? Мына могул үй экен, мына. Көрсөң? Ушул үйдүн баласы. Прям мына могул үйдүн кошунасы, прямой кошунасына биз азыр 2025-жылы үй салып берип атабыз. Анын дагы обзорун буюрса силерге тартып көрсөтүп беребиз. Эми негизинен Медер байке, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Себеби дегенде баягы элдин сөзүнө, элдин көзүнө мен айтпайм, бул жаман жерден эмес, көп учурда билбегендиктен, жакшы биз илдебегендиктен эле айтышат. Негизи ал жаман ой менен эмес, баары көп учурда жакшы ой менен да, бирок баягы билесиз, ошо маалымат жок болгон себептен кез-кезде ошентип айтышат да. Ошентип элдин пикирине карабай, өзүңүз үй бүлөңүз менен чечим чыгарып, Кудай буйрса бул жерден жөнөкөй эмес, өтө чоң
жакшылыкты уже тошуп турсуңар. Бул баягы эгиз балалуу болуш бул негизи баягы саналуу эле адамдарга Кудай белек кылган мындай эмеси, жакшылыгы. Ошол себептен буйруса үйүңүз жакшылыгыңызга кызмат кылсын байке. Ошол жерден не только эгиз балдарды, ошол эгиз балдарыңыздын эгиз балдарын көрүп, ошол эгиз балдарыңыздын келиндеринин ортосун эме колунан чай ичип, ушул жерде бактылуу бакубат жашашыңызга биз чын жүрөктөн тилектенишпиз. Чоң рахмат. Дагы бир жолу сизге рахмат байке. Жакшылыгыңызга кызмат кылсын байкес. Чоң рахмат айтканыңыз. Рахмат.